УКМК төрагасы иштен кетти. Жумгалбек Шабданбеков башка жумушка өткөнүн айтышты. Анын милдетин убактылуу Максат Асаналиев аткарат. Ал буга чейин башкы прокурор болчу. Бул милдетти убактылуу Малик Бектурганов аткармай болду. Эң негизгиси элди түйшөткөн маселелер жеринде өз убагында чечилгендей болушу кажет. Калк көтөргөн жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөр борбордук деңгээлге чейин жетпестен тиешелүү жетекчилер тарабынан жеринде каралып, мыйзам алкагында чечилиши зарыл. Бул мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуну жана элдин бийликке болгон ишениминин негизги көрсөткүчү болот. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, ар бириңиздер өз ишиңиздерге жоопкерчилик менен мамиле жасап, мамлекетибиздин өнүгүшүнө, аймактарыбыздын өсүп өнүгүшүнө жана элибиздин бакубат жашоосуна татыктуу салым кошосуздар деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз күчтүү жергиликтүү башкарууну калыптандыруу менен күчтүү мамлекет куруу. Анткени мамлекеттин күчү борбордон эмес, ар бир айылдын, ар бир шаардын натыйжалуу башкарысынан башталат. Ошондуктан мен ар бириңиздерден жоопкерчиликти, демилгелүүлүктү талап кылам. Элдин көйгөйүнө кайдыгер карабаңыздар. Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени өзү чечкен система түзүлүшү кажет. Ошондо гана мамлекеттик башкаруу күчтүү болот. Бул эмне үчүн керек? Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттары бар, онлайн байланыш бар дегендей. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Жергиликтүү бийлик. Башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш ыкчам иштейли. Азыр айылдан баштап облуска чейин эмне болуп жатканын жашырып коюу мүмкүн эмес. Кандай маалымат болбосун, мага да бат эле жетет. Ошондуктан силердин ишиңерге кабинеттердеги отчеттор менен эле эмес, элдин берген баасы жана чечилген маселелер аркылуу баа беребиз мындан ары. Дагы бир жолу баса белгилейм, бүгүн мыйзам бар, мүмкүнчүлүк бар, ыйгарым укуктарыңар дагы бар, демек жыйынтык дагы болушу керек. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Укуктуу мынакей 7 облустун өкүлү отурат. 7 губернатор деп коелу, губернатор. 2 мэр барбы? Ош менен Бишкек. Ош, Бишкек бар, укукту бердик. Мына бүгүндөн баштап. Мурун деле бар эле, бүгүн мына силерге сөз жүзүндө дагы укукту берип атабыз. Түшүнүктүү, Анан күч органдар укпай коюу деген болбош керек. Облустун губернатор чакырып атабы, сөзсүз түрдө жыйналыштарга барыш керек. Не маселе бар, ошону карап, катышып, берилген тапшырма болсо, заматта аткарып туруп, кайра далашты этип коюп туруш керек. Түшүнүктүү, ошон үчүн мынакей ички иштер бөлүмүнүн башчысын, ички иштер министрин, УКМКнын башчысы
ген прокурор барбы, сот мына ген прокурор бүт баарын ошон үчүн чакырып отурамын. И облустун жетекчилери. Бардык облустун жетекчилери отурасыңар да, туурабы? Ички иштер бөлүмүнүн башчысы, управлениянын башчысы, УКМК, обл прокурорлор барсыңарбы? Кана туруп калачы ордунардан. Түшүнүктүү, угуп атасыңар да. Эми мындан ары мен прокурормун, керек болсо өзүңдү камап коем, мен УКМКнын башчысымын деп өзүңдү камап коем деген моолорго болбош керек. Түшүнүктүү. Мына мен силерден эмес, ушулардан сурап алам облус боюнча. Облус 2 шаар боюнча. Жалпы республика боюнча. Ошон үчүн атайын мына силерди чогултуп отурамын. Ташиев кыйшалаңдай эле айтайынчы, камалыш керек. Мына бизди төңкөрүш кылат деп бизге окшогон активисттерди канча каматты. Ошо бийликти күч менен басып алууга аракет кылып, Токтогул районунда өзүнүн досторун алып келбедиби? Кундуз Сулайманов, Болот Борбиев деп. Аны ким таналат? Мен баарын ачык айтам. Мына Камчыбек Ташиевдин эң жакын досу Болот Борбиевди колдоп чык деди. Жок, мен күрөшөм өзүм. Десем, жок, сени бары өткөрбөйт деп алдын ала айтышты. Эмне деген шайлоо десем, шайлоо жок, ушундай деди. Анда мен президентке барам дедим. Президентке барсаң камаласың деди. Сен азыр и так эркиндикте жарым бутуң эле жүрөт, жарым бутуң түрмөдө, камаласың деди. Мен ошондо түшүндүм. Экиге бөлүнүп, бийликти күч менен басып алууга аракеттер болуп атканынчы. Бирок чындыкты айта алган жокмун. Кантип айтасың? Зөөкүрчө элдин баарын, баш көтөрүн баарын башын жарып атса, Кыргыздын келечегинде ушуну талкалашабы, баскынчылык кылып, кантип ушу Кыргызстанды түптөйт деп мен өтө жалат болуп жүрдүм. Эмне үчүн камалбаш керек? Биз азыр пробацияда жүрөбүз мына, кыйналып. Ал болсо кылтыйып, башын чыгарып алып, эми элге кайрылмыш болуп, ошо элди өзү тоноду го. Ошо мен деген активисттердин баарын өзү камады го. Өзү айтпады беле? Коррупция менен не дай бог кармалсаңар, баарыңар камаласыңар деп өзү кармалып атпайбы? Өзүнүн бир туугандары айлана чөйрөсү миллионер болбоду эми? Не керек эми дагы? Баласы болсо жол ачып атат, өзү болсо тиги нефтин кайра ташып атат. Кайра ар кайсы жерге мынакей мен ачып атам, мен мынтип атам деп эле. Каякта ада акча? Калыс болбойлу. Президент дагы ушунчасына баарына чыдады. Азыр болсо мынакей азыр мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө сокку кылып, коркутуп үркүтүп, экиге бөлөм деп атат. Мен Токтогул районунда бөлдүрбөйм, чын айтайын. Мына Болот Борбиевди узурпация кылып алып келген командасы менен. Кундуз болсо камалды, көрдүңүздөр, менин чындыгым кандай чыгып атат. Бизди даярдап эле сындырбадыбы баардыгыбызды? Ошо шайлоолорду даярдап, президенттикти жанантип, импичмент менен же башка жолдор менен баарына даярданышпадыбы? Ошон үчүн камалыш керек. Өзүнүн жазасын алыш керек. Узурпатырдык го тандайларды. Кызматын кыянаттык менен пайдаланды. Туура беренелер коюлду. Анан кийин элди экиге бөлөм деп токтотуш керек. Азыр бийлик жашынакай ишин кыла берсин өзүнүн. Өнүктүрө берсин. Анан монтип саясий ар кандай боек кылып, коомду экиге бөлүп жарып, ушуга даярданышканда баардыгы эле былчылдатып мен кылып атам, мен мынтип атам деп каякта бюджеттин акчасы анын баардыгы, элдин акчасы. Токтотуш керек андайдын баардыгын. Камалсын. Мен кыйшалаңдап эле айтам, камалсын. Камчыбек Ташиев адилеттүүлүк жөнүндө сиз сүйлөп эле коюңузчу. Мына мен Токтогул шаар кеңешинин депутаты болуп, жөнөкөй маселелер көтөрсөм, болбогон ушул район деңгээлинде депутатты да камадыңар. 278 беренени чаптап, массалык баш алмандык кылайын деп атат деп. Ушул бу силердин адилеттүүлүгүңөр. Бир далил жок, бир күбө жок, бир кыймыл аракет жок. Кантип камадыңар? Уят да ошо, уят. Мына азыр мына пробацияда темселеп жүрөм. Ушул жерге силер да келсеңер экен, азыр президенттин да айкөлдүк кылып атпайбы? Мени камаганда силердин кылмыштуулугуңардын башталышы ошол болчу. Мамлекеттик түзүлүштү силер өзгөртөйүн дегенсиңер, басып алайын дегенсиңер. Коррупция беренелери мына силерге чаптаза болот. Мына парламентке алып барбай мага окшогон жаштар сындырып, анткени силер ойлодуңар да тиги сөзгө кепке келбейт, буну сындырып коюш керек азыртан деп. Кундуз Сулайманов, Болот Борбиевтерди алып келдиңер го, аларды тиги парламентте баардыгы эле басып албадыңарбы? Топ башчы кылдыңар, бирин болсо комитет жетекчи кылдыңар. Көрүп эле турат анын баарын, элдин баары. Азыр президент да силерди айып атпайбы? Камаза экен эртерээкчи. Жалал-Абад шаарын ой боюна койбой, Манас шаары кылдыңар, Манастай кылып отурайын деп. Айланаңардын баардыгы миллионер болду го. Балаңар болсо жол салып атат, иниңер болсо 12,5 миллиард. Кантип ошого бетиңер барып атат, анан коррупция жөнүндө айтасыңар, Кыргызстанды көтөрөм дейсиңер. Кыргызстанды чөктүрө турган силер. Ошону президент дагы убагында билип калган жакшы болбоду? Силерди жок кылыш керек. Силерди темир тор артында камаш керек. Азыр да коркунучтасыңар силер. Акчаңар болсо миллиардтап турат силер. Качан баштасак, не кылсак деп силер азыр күтүп атасыңар. 2 күн биринде үй тапшырасыңар. Силерде какта акча?
же Бабанов болуп кеттиңер, же Салымбеков болуп кеттиңер. Жүрчүңөр го буга чейин акчасы жок эле. 75 аксакалга 100 000 сомдуп таратып, аларды болсо кат жаздырып, эптеп мамлекеттик бир өзгөрүшкө силер алып барайын дегенсиңер да. Бийликти силер тартып алайын дегенсиңер. Уялбайсыңарбы да, сүрөттөсөңөр өзүңөрдү Исхак Разаковтай сүрөттөйсүңөр. Пиар фотоңар болсо тимер асмандын башы көрүп отурса адам бар таң калат. Элдин баарын маңкурт кыла турган болдуңар го. Акчаңарды чача берип, фейк аккаунттарды ача берип, мен көрүп турам, силердин акчаңарга, башкаңарга да кызыкпайм дагы, силерге сатылбайм дагы. Кудайдан корккулачы. Күн сайын үй тапшырам дейсиңер, кылтыйтып дагы. Камаш керек. Мына жерге келсеңер экен, мен мененчи ушул жерде пробацияда чогуу сүйрөлүп жүрүп, мен силерге ошондой бир топ суроолор берип, жада калса азыр дебатка чыксаңар деле сонун болмок. Мына азыр чыныгы жерме жер, адам болуп атпайсыңарбы? Адилеттүү эмессиңер силер. Камалышыңар керек тез аранын ичинде. 75 аксакал, көксакалдын каты боюнча кайрылуулар дагы эле болуп атыптыр. Коомчулукта бир топ жерде ушул биздин журналисттер дагы ушул жерге келип депутаттардан сурап, депутаттар дагы менден дагы көп сурап атышат. Ал боюнча жалпы мындай маалымат берип коеюн. Менин биринчи эле иш күнүмдө ал кат кайсыл жерде деген аныктаманы жүргүзгөнбүз. Анын алкагында ал кат дароо эле Конституциялык комитетке түшүп, кароого жиберилгени маалым болгон. Биз бир топ убакыттан кийин бир белгисиз себептер менен жагдайларды түшүнбөй эмне болуп атканын биз ал жерде комиссия түзүү чечимин кабыл алып, мен өзүмдүн тескеме менен ички комиссия түзүлүп, толук түрдө кагаз кантип бул жака келгенин жана кантип Конституциялык комитетке түшүп кеткенине чейин бардыгын аныктап чыккан. Чынына келгенде ал кат бул жака жогорку кеңешке келип келе электе, аны бул жакта кадимкидей эле күтүп тосуп алган. Алып келген адам бул жерден алып келгенден кийин андан соң билесиздер, процедура боюнча кат өз жолу менен тийиштүү мындай депутатка болсо депутатка, төрага болсо төрага, айтор өз жолу менен кетет. Бирок эмнегедир ал катты нарушно деп коет, колу менен алып барып, колу менен мурдагы төрагага чейин жакынкы өзүнүн помощниктери, советниктери алып келет. Андан соң тийиштүү тапшырмалар берилип, ошол айтылган комитеттин кароосуна чейин бул нерсе түшөт. Ассаламу алейкум достор. Мына жогоруда көрдүңүздөр, буга чейин 75-чинин каты болгон. Ал кат болсо жогорку кеңеште ушундай талкуу болгон. Жогорку кеңешке аны комитеттин төрагасы Курманкул Зулушев кызыктар болгон. Аны комитетке каттаткан. Бул төңкөрүш аракети үчүн жооп бериш керек деп буга чейин да пост чыгаргам. Мына ошону азыр жогорку кеңештин азыркы төрагасы Марлен Маматалиев дагы тастыктап атат. Ошол комитетте, тиешелүү тармактык комитетте жана конституциялык түзүлүш деген комитетте ошол Зулушев жетектеген комитетке дароо келип туруп катталыптыр. Андан тышкары спикер мурдагы төрага Нурланбек Тургунбек уулу Шакиевдин жардамчылары аркылуу дароо төрагага да жеткени, бул дароо комитетте катталганы бул боюнча мына ачыктады. Анан кимдин кандай тиешеси бар, буну укук коргоо органдары иликтейт деп атат да. Мына ушул жерден ошол мамлекеттик төңкөрүш аракети болгон. Аны ошол комитеттин төрагасы Курманкул Зулушев аткаруучу катары иштешкен бул жерде, жана төрага Нурланбек Тургунбек уулу. Экөө бул жерде аткаруучу болгон. Ал эми буга заказ берген заказчы ким болгон десең, баягы адам өлтүрүү бир болсо деле, мисалы аны аткаруучу болот, анан заказчик болот да. Ошол сыяктуу эле булардагы төңкөрүш аракетиндеги аткаруучулар бул спикер Нурланбек Тургунбек уулу жана төрага Курманкул Зулушев болгон. Ал эми заказчик албетте Камчыбек Ташиев. Кээ бир Facebook колдонуучулары бир кезде ошол Ташиевди мактап жактап жүргөндөр айтышып атат. Нурланбек Шакиев өзү президент боло алайын деген турбайбы? Президент болсо укмуш Кыргызстанды укмуш нерсенин баарын жасап салмак турбайбы? Ай деп жазышып атпайбы? Ошолорго айтайын, калп эле мындай билип туруп билмексен, көрүп туруп көрмөксөн боло бербегилечи. Президент
болоюн деген эмес алчы. Ал болгону бир убактылуу президенттин милдетин аткармак шайлоого чейин 2-3 ай. Анан негизги шайлоодон кийин президент силердин жарым пашаңар Камчыбек Ташиев болмок. Ал негизги заказчик ошол болчу. Ошол үчүн калгандарды тилер пешке болгон, аткаруучу болгон. Анан калп эле бул жерден ушундай бир маалыматчы болуп эме кылышып эле калп эле Ташиевке жан тартып эле, анан Ташиев билбей калыптыр, анан чет өлкөдө болуптур. Бардыгын кылган Нурлан Шакиев турбайбы? Зулушев турбайбы? Деп калп эле ошо Ташиевдин баягы атын атай албай, дагы деле коркуп, эртең бийликке келип калса бирдеме болуп калбайлы дегенсип монтип отурасыңар, Любой нерсени, бардык нерсени атынан аташ керек да. Ташиев заказчик, аткаруучулар Зулушев жана Нурлан Тургунбек уулу. Андан тышкары бир катар депутаттар стартта турган. Булар январь айынан баштап эле жогорку кеңешке барып жүргөндөр айтып атат. Нурланбек Шакиевдин кабинетинде кайнап эле буркан шаркан болуп атыптыр да. Булар январь, ошол февраль жана Ташиев кызматтан алынганга чейин ошол пландын үстүндө иштешкен. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.